Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз Word боюнча сабактарыбыздын 4-сүн улантабыз. Буга чейинки сабактар тууралуу кыскача айта турган болсок, биринчи сабагыбызда Wordко жалпы киришүү болгон болсо, экинчи сабагыбызда биз көрүп турган негизги бет, главная деген бетин тааныштыруу болгон. Ал эми үчүнчү сабагыбызда болсо, выставка деген бөлүмүн сөз кылганбыз. Бул бөлүмдөн эмнелерди кыла алабыз, кандай өзгөртүүлөрдү кыла алабыз, булардын бардыгын сүйлөшкөнбүз. Эгерде буга чейинки сабактарды көрбөгөн болсоңуз, анда сабактарды башынан баштап демекчибиз. Бул жогоруда чыгып турган шилтемени бассаңыз, сабактардын жалпы тизмесин көрө аласыз. Ал эми бүгүнкү 4-сү сабагыбызда болсо биз Word'тун конструктор деген бөлүмүнөн сөз кылабыз. Бул сабагыбыз кыскача эле болот. Анткени бул бөлүмдө жалпысынан биздин ошол Word'тогу бетибизди тууралоо боюнча даяр конструкторлорду колдонуу болмокчу. Эң эле биринчи мынакей биз көрүп турган форматирование документа деген чоң бир бөлүмү бар. Бул жерде темы деген бар. Бул жерден биз темаларды өзүбүзгө ылайыктап тандап алсак болот. Негизинен жазып аткан тексттерибиздин ар биринин өңүн өзүбүз главная бөлүмүнөн бул жерден өзгөртө аларыбызды мурунку сабактан билебиз. Бул конструктор болсо ар бир жазылган жазуунун сөздүн же сүйлөмдүн түсүн алмаштырып отурбастан бул жерде ошол негизги шаблонго ылайык бул жерден темаларга ылайык түстөргө коюп берет. Мисалы, стандартная деген темада турат азыр стандарттуу түрдө. Эми биз мисалы бул жерден лёгкий дым дейт. Ушуну тандап койгон болсок, байкасаңыздар бул жердеги түстөрдүн бардыгы мындай болуп өзгөрүп калды. Ошол лёгкий дым темасына ылайыктуу өзгөрүп калат. Жана ошондой эле бул жерде дагы заголовоктор бар. Ошол жерлерден дагы ошол темага ылайык же болбосо негизи бул дагы өзү стандарттуу түрдө эң башындагыда турат. Биз болсо муну да каалагандай өзгөртө алабыз. Жана ошондой эле бул жерде же өзүбүз тандаган темага жараша өңдөрдү дагы даярдасак болот. Же болбосо бул стандарттуу темада турганда деле бул жактан өзүбүзгө жаккандай кандайдыр бир түстөрдү тандап алсак дагы болот. Жана ошондой эле кандайдыр бир өзүбүздүн документтерибизди кооздоодо көбүрөөк колдонула турган бөлүм болуп эсептелинет. Андан кийин дагы бир бизге өтө зарыл болгон керектүү бөлүмдүн бири бул шрифт бөлүмү. Өзүңүздөр жакшы билгендей, айрыкча мисалы кыргыз тилине тиешелүү болгон 3 тыбыш тамга өң үй деген 3 тамга бул бардык эле шрифттерде кездеше бербейт. Ошон үчүн бизде кээде стандарттуу түрдө талап кылынган шрифттер бар. Бул Calibri жана Arial жана Times New Roman болуп эсептелет. Азыркы күндө Times New Roman көп колдонулбай, стандарттуу түрдө бул Calibri деген шрифт колдонулуп келет. Мисалы, эгерде сиздин текстиңизди Calibre'ден башка бир шрифтке алмаштыргыңыз келсе, муну да ушул конструктор бөлүмүнөн жалпылай алмаштырып алсаңыз болот. Мисалы, мен көбүнчө бул жерде мындай кылып колдоном. Настроить шрифты дегенди басам. Анан мисалы заголовоктун, темалардын баш жазуунун шрифти кандай болсун, ошону коем. Мисалы бул жерге мен көбүнчө ошо Calibri шрифтин коюп, ал эми негизги болсо көбүнчө бул жерден Times New Roman'ды коюп коем. Ошондо My Fonts деп өзүм каалаган атты жазып, анан сохранить деп коем. Бул байкаган болсоңуздар, бул жагы Times New Roman, бул болсо Calibri болуп калды. Эми бул бизде сакталуу болуп калды. Мына My Fonts деп стандартныйдын да үстүндө туруп атат. Эгер кааласак, дагы бирди жасап алсак болот. Мисалы, Calibri Light болсун, бул жагы Tahoma болсун. Бул Second Fonts деп коелу же Second Font деп коелу. Ушуну басып койсок, мынакей биз сактаган экөө бул жакта турат. Кааласак муну колдонобуз,
кааласак муну колдонобуз. Кээ бир учурда ар бир текстти жазганда ичине кирип анын шрифтин баарын белгилеп өзгөртүп отурбай бизге жеңилдик тартуулай турган жакшы мүмкүнчүлүк десем жаңылбайм. Андан кийин ошол эле сыяктуу абзацтардын ортосундагы интервалды аралыкты тууралоочу бөлүм бар. Бул жерден дагы мындай узкий болсун, сжатый болсун, неплотный болсун дегендей кылып тууралап алсак болот. Же болбосо булардын баардыгын кайра артка кайтаруу боюнча по умолчанию деген бар. Негизи кандай турган болсо ошондойго муну бассак кетирет. Бирок ага кетирип атканда бул сөзсүз түрдө бизден мындай бир уруксаат сурайт. Андан кийин бул ошол форматирование документа деген бөлүмү бүттү. Кийинки бөлүм бул фон страницы. Фон страницада подложка деген бар. Бул жерде мындай бул үлгү болсун, черновик болсун дегендей кылып буларды даярдап алсак болот. Мисалы, образец дегенди басып койсок, бул мындай аркада билинер, билинбес болуп образец деп турат. Же болбосо муну удалить подложку деп алып салабыз. Мына жок болуп кетти. Андан кийин свет границы деген дагы бөлүм бар. Бул жерде дагы ошол биздин барагыбыздын аркасы кандай болушун кааласак, ушул жерден тууралап алсак болот. Азырынча ушундай турсун. Эми бул фон страницанын дагы бир өтө маанилүү болгон дагы бир мүмкүнчүлүгү бул границы страниц деген бар. Бул жерди биз көбүрөөк колдонобуз. Өзүбүздүн жасап аткан Word бетибизге ар кандай рамкаларды коюу үчүн, ар кандай сүрөттөрдү, башка нерселерди коюу үчүн биз ушул бөлүмдү көбүрөөк колдонобуз. Мисалы, рамка дегенди басып, рамкабыз кандай болсун бул жерден тандайбыз. Жана анын түсүн кандай түстө болсун, рамканын өзүнүн ширинасын, туурасы канчалык болсун, калың болсунбу, ичке болсунбу дегендей 0.75 дейли, өзү стандарттуу түрдө 0.5те туруп атат. Биз бир аз калыңдатабыз. Эми ошол эле учурда окей дегенди бассак, бизге мындай бир рамка чыгат стандарттуу түрдө. Эми биз мунун ордуна балким бул жерден сүрөт да колдонсок болот. Бул жакта өзүнүн сүрөттөрү бар. Муну тандагандан кийин бул автоматтык түрдө свети жок болуп кетет, анткени бул карагайлар, арчалар жашыл түстө болот. Окей десек, мындай жашыл түстөгү бизге рамканы алып чыгып берип атат. Муну койгондо эскерте кетүүчү нерсе, рамканы койгондо баардык бетке окшош кылып коюп коет. Бул карагайлар көп жаккан жок, балким башкасын тандайбыз. Мындай кылабыз. Могул ширинасы автоматтык түрдө 12 pt деп турат. Муну да азайтсак болот. 8де мындай кылып койсок жакшы болот. Ошондо биздин бул жакта жазгандарыбызга да тоскоол болбостон абдан жакшы коюп берет. Границы страниц деген бөлүмдү биз көбүрөөк колдонуп келебиз. Страницасы, бул границасы, бул жерден баардык документтерге деген автоматтык түрдө танталат. Бир разделга же болбосо бул жерден дагы өзүбүз тандап койсок болот буларды. Андан кийин заливка деген жери бар. Бул жерден дагы кандайдыр бир түстөрдү койсок болот. Бул беттин аркасына коюла турган заливкалар. Азырынча биз муну отмена кылып туралы. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, эгер биздин сабактар сиздерге жагып жаткан болсо жана кандайдыр бир суроолор болгон болсо, бул видеонун алдына комментарий катары калтырыңыз. Бул видеону башка дагы бирөөлөргө жөнөтүңүз. Өзүңүздү өнүктүрүңүз жана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз. Барыңыздарга ийгилик каалайм.